Саламатсыздарбы, Герман Гуманитар мектебинин окуучулары. Бизде бүгүн подкаст болот. Байел. Жана Сайкал, биздин бүгүнкү подкастыбызга биздин урматтуу мектепте эң популярдуу, эң мыкты агайыбыз Жолбунов Ишембек агай конокто. Агай, азыр биринчиден эле өзүңүз жөнүндө айтып кетсеңиз, жана анан кийин суроолорго өтсөк. Мен 1959 төрөлгөм. Өз учурунда Чоң Арык мектебин бүттүм. Ал учурда Кантыр районуна карачы, андан кийин Аламдин районуна карады, андан кийин Бишкек шаарына берилген. Ошол Чоң Арык орто мектебин бүтүп, 1976 жылы университетке тапшырып өтүп кеттим. Анан 5 жыл окуп, тарых факультетин бүтүрүп, ар кандай кызматтарда иштеп, анан эң негизги кызмат бул мугалимдик кызмат болуп калды. 30 жылдан ашык ушу мугалимдик кесип менен алектенип келе жатам. Азыр болсо Кудайга шүгүр ушу Эсөл Гуманитар мектебинде иштеп, окуучуларды тарбиялап, сабак берүүгө аракет кылып атабыз. Рахмат. Биз өзүбүздүн суроолорубузга өтсөк. Эгер сиз мугалим болбой калсаңыз, кандай ишти иштемексиз? Мен мугалим болсом, өз ичинде ойлодум эле, юрист болом депчи. Анткени баягы тарых факультети менен юрфак бир учурда бир эле факультет болгон. Алардын студенттери менен биз студенттер чогуу лекцияда отурчубуз, анан спец сабактар болгондо эле, атайын сабактар болгондо эле бөлүнүп кетчүбүз. Ошол балким мен юрист болуп калмакмын. Балким кандай кесипке ээ болоорумду билбейм, эми юрист болгонго көбүрөөк интизар кылып жүрчүмүн. Агай, жашыңызда өкүнгөн нерсеңиз барбы? Бар болсо, ошо мүмкүнчүлүгүңүз болсо эмнени өзгөртмөкчүсүз? Эми жаш кезимде өкүнгөн кандай десем, өз учурунда балким жакшы билим алып, чет тилдерди үйрөнүп, чет мамлекетке барып көрүп, ар кандай проекттерде иштеп деген өкүнүч бар. Өз учурунда чет тилдерин жакшы үйрөнбөй калыптырбыз, окубай калыптырбыз. Анткени Несир мамлекетинде бул чет тилдер өтө деле муктажга ээ болгон эмеспиз. Анткени орус тили аркылуу Советтер Союзу, Советтик мамлекетте жашай берчүбүз. Ошондуктан ушул жагы болгон. Ал эми жаш кезекте ошо өкүнүч балким өз учурунда кино тартуу жасоо бир чеберчилик өнөрдү өркүндөтүү жагынан кийинчерээк ойлонуп калдык. Ал учурда мынчалык аппараттар жок болчу да, чоң аппараттар менен анчалык өз үчүнө деле идея келген эмес. Балким ошо эртерээк ойлонуп, эртерээк баштасак, азыр болсо жакшынакай бир тасмаларды өтө жакшы жараткасак дагы ошого аракет кылууга аракет кылат элек да. Аракет кылып ошону өкүнүчтүү, андан бөлөк өкүнүчтүү эч кандай жок. Көбүрөөк спорт менен алектенсек да болмок. Ал жагында деле өкүнөсүң. Өкүнгөндө эмне пайда жок да, азыр убакыт өттү. Өткөн турмуштан жана анализ жасап атабыз да. Эмне кандай кылыш керек экенин. Так өткөн турмушка өкүнбөйм, анткени бул тарых. Ай, кино боюнча ошондо сиз жаш кезинде кино тарта албап, ошон үчүн биз таратып аткан турбайсызбы азыр, Ушундай болуп атат окшойт. Азыркы учурда ошо силерди бир аз болсо да тартканга аракет кылып атабыз. Келечекте көрсөтөт да кандай тасмалар кичинекей болсо да жараларын. Бир чек жакшы да. Ар бир адамдын өзү таланты болот да. Ошо талантты эле ачып бериш керек. Калган баягы профессиональный артист болбосок дагы орусча айтканда любительский тартып берсек, элдер өзүнүн баасын берет да. Бир чек тура. Эгер эң бактылуу күнүңүздү тандап алып, ошол күнү дагы жашаган мүмкүнчүлүгүңүз болсо, ошол кайсыл күн болмок эле? Бул күндөн ойлойм, тиги 1 сентябрь 1-класска барганымдычы. Анткени атам тиги атка өңөрүп алып 1-класска мектепке алып барган. Мектеп жөнүндө менде эч кандай түшүнүк жок болчу. Ал учурда мен тиги Жумгала районунда Кызар совхозунда жашачумун. 1-класста ошол жака окугам.
мектепке барганда аягында биринчи мага аягында кызыктуу болгон, балдардын ойноп жүргөнү, улуу балдарды көрүп класска киргенди ошо эстей берем да. Анын ичинде жакшынакай баягы жыгачтан жасалган парталар болчу. Ошо парталарды карап, ручкаларды неметип, дептерлерди көрүп өзүм аябай таң калдым да. Ушуларды окуп өткөнбүз, ушундай жасап өткөнбүзчү. Ошол күн менин эсимде калды. 1-класска барганым 1-сентябрь. Дагы барбадыңызбы? Ошондой күндөрдү эстей берем да, көбүрөөк болсун деп. Көбүрөөк болсун. Эгер ошол күн дагы бир күн жашаганга мүмкүнчүлүгүңүз болсо, ошол күндү тандамак экенсиз. Ушу 1-сентябрь тандамак күн да, эгер жашасам. Агай, эгерде орусча айтканда необитаемый островко калып калса, мектеп боюнча кимди тандамаксыз ушака? Бир мугалимди жана бир окуучуну. Орусча айтканда бужа кеткен ким менен бужа кеткенсиз? Ал тиги аралга мен кимди тандамак элем? Сатынбек агайды тандамакмын. Анын мүнөзү жайдары. Ошондуктан мен ал Сатынбек агайды тандап, андан кийин окуучулардын арасынан Айдананы тандамакмын. Айданда шакылдап, бакылдап барды, от жагып бермек. Сатынбек агай болсо бардык жагынан мени Силеп турмак. Колдоп турмак. Физический, моральный поддержка. Руханий жактан. Анткени токтоо мүнөзү менен мага өзүн үлгү берип турмак. Ал эми Айдана болсо шакылдап, бакылдап эки жакка секирип өкүрүп, тамак жасамак, секирмек. Өкө менен жаша бермекмин. Жайдары Айдана даярдам. Мен кийинки суроом мындай болмокчу. Сизге бир окуучу бир нерсеге үйрөткөнбү? Мындай сиз билбеген нерсени кантипир? Эми окуучулардын арасында көп эле окуучулар болду. Баягы устатынан шакирти деп коет го кыргыздар. Ошо мен дагы шакирттеримден көп эле үйрөндүм. Эмнени үйрөндүк дедик? Кандай эмгектенгенди, кандай өжөлүктү, кандай максат коюп ошол аягына чыкканды үйрөтүштү. Себеби мен мынакей мугалимдик кесипте иштеп жүрүп бир Баяр деген окуучум бар эле. Ошол өзүнүн өжөлүгү менен, өзүнүн эмгеги менен, өзүнүн максат коюу жолдорун туура коюу жолдорун менен баардыгын өзүнүн койгон максатына жетти да. Себеби биз мектепте окуучу менен жөнөкөй эле кыргыздын кичинекей жаш баласы болгон. Анан өзүнүн эмгеги менен, өзүнүн өжөлүгү менен ал Баяр ушу биздин мектептен немис тилин дагы, англис тилин дагы, орус тилин дагы аябандай жакшы өстүрүп, кийин чоң проекттерде иштеди, азыр чоң кызматтарда иштеди, саясий жакта да иштеди, саясий кызматтарда да, андан кийин бизнес жолунда дагы жакшынакай такшалып, азыр анан ошол окуучумду бир учурда айтты эле, мен ага кийин Кудай буйрса сизди свадьбага чакырам деп. Айткан сөзүнө турду. Ошо окуучум свадьбасына барып, мен жакшынакай сөзүмдү сүйлөп, куттуктап, азыр болсо ушул окуучум менен сыйманам, себеби жакшынакай болуп, балалуу болуп, үй бүлө бүтүп, жакшынакай жашап атат. Мына ошондон мен эмгекти, өжөлүктү үйрөндүм ушул окуучумдан. Агай, мен да буюрса чоң эстеп тоймо чыкырам, буюрса. Ресторанда айтып Буюрса. болгон каткан анча-мынча курттардын баарын алып барып, жакшынакай сөзүмдү мен сага сүйлөп берем. Агай, буюрса. Ой, балекет. Ой, молодец, сага Кудай буйрса. Мен сага да каткан курттардын баарын алып барып, белек кылам. Буюрса, агай, 7 жыл күтүп турсаңыз. Так, эме тамаша ошого Кудай жеткирсин. Себеби баягы күлүп сүйлөп аткан менен Кудай буйруп ошого жеткирсин. Мен ошого жетейин, силер да ошого жеткиле. Андан ары өркүндөп жашоонун жыргал күндөрүн көрөлү чогуу. Мына ар бир адамдын тилеги ошол да. Себеби баягы тамаша, бирок баягы ичтеги ой ошол да. Ой тилектин бардыгы үй бүлө куруп, жакшынакай болуп, эң эле чоң максат. Үй бүлөнүн жакшылап, үй бүлөдө жашап, бактысын көрүүдөн болсун. Андан сен эле мындай дагы суроо болчу. Сиз өзүңүздүн биринчи сүйүүңүз жөнүндө айтып кетсеңиз жакшы болмок эле абдан. Эми биринчи сүйүүнү ойлогондо эле ыйлан келет да чын.
себеби эмне дейсиң? Анда силерге окшогон эле жаш бала болчу му? Эми эгерде эстеп көрсөм, балким 8 класс беле же 9 класс беле, ошондо эми аны азыр сүй дейсиңерби, сезим дейсиңерби, мына ошондо биринчи сезим койгонмун. Мен аны баягы сезимди адамда сезим болот экен да баары бир. Анан көз караш менен сезим пайда болуп, бирок ал кыз менен мен мындай мектепте чоңдукта окудук, бирок ошо мектепти бүткөнгө чейин сүйлөшкөн жокмун. Себеби тунук сезим, тунук сезим, тунук сүйүү баягы абдыгып жанынан астына бара алмайт экенсиң. Ошол кийин баягы элесүү кала берет экен баягы. Анткени окуп жүргөн мезгил, тунук мезгилде. Кыргызда айтканда баягы тоок сүйүү койгу. Сүйүү сезим болгондо сезим болот да, ар бир адамда сезим болот. Ал сезим кээбилеринки эрте ойлонот, кээбилеринки кеч ойлонот. Мына ушу менен айырмасы болот. Анткени адам болгондон кийин сезим болот да. Деген кадимки деги. Ар бир адамда эле талант болот. Талант бирөөнүн эрте ойлонот, бирөөнүн кеч ойлонот. Ошону ачыш керек талантты. Ансыранда сезимди ачса, адам өзүнүн бактысына. Бирок көпчүлүк баягы сезимге жолуккандар ошону менен эле турмуш куруп кете бербейт экен. Жашоонун баягы тамашасы ушунда экен. Баягы көпчүлүгү сүйгөнүнө үйлөнбөйт. Баягы көргөнүнө үйлөнөт деген сөз бар. Ошол айтканда. Окуучулардын сизге берген эң кызыктуу, эң популярдуу суроолор кандай болгон? Окуучулардын эң эле кызыктуу суроосу агай сиз канча жаштасыз деген суроо. Мына ошого эле кызыга берем да. Бирок мен канча жаштаганымды көпчүлүгүнө айтпайм. Алар өздөрү билип алсын мен канча жаштаганымды. Пайгамбардын жашынан өтүп калдым деп эле жооп бересиз. Да, пайгамбардын жашынан өтүп калдым деп жооп берип коем. Анан алар өздөрү түшүнүп калат. Урматтуу окуучулар, ушуну менен биздин подкастты аяктады. Агай сизге чоң рахмат. Келип өзүңүздүн убактыңызды бизге бөлүштүрүп берген үчүн сизден көп нерселерди үйрөнүп алдык, билдик. Силерге да чоң рахмат. Мени ушундай чакырып интервью алганыңарга, келечекте жакшынакай журналист болуп ушуңар менен куттуктайм. Айтканыңыз келсин агай, бирок чын айтканда рахмат, убактыңызды бөлүп бергениңизге бизге. Баары эле антип сиздей чын жүрөктөн жооп берет болчу да, ушуну көңүлүм буруп дегендейчи. Рахмат. Рахмат.